жылдык чынында эле сиздерге татыктуу жана сиздердин басып өткөн ийгилик жолдоруңуздар деп түшүнөм. Бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде бүткүл дүйнөлүк психологдор күнү белгиленип, ага ылайык музыкалык педагогикалык факультетинде психологиялык лаборатория ачылды. Ачылуу аземге университеттин ректору Бекмурза Зулуев, Кыргызстандын психологдор коомунун төрайымы Чынара Шакеева жана факультеттин окутуучулары катышты. Коноктор алгач жаңы ачылган борбордун кызыл тасмасын кесишти. Лаборатория ошомпунун сыймыктуу бүтүрүүчүсү, психология илимдеринин доктору, профессор Акчаш Жолдошованын демилгеси менен негизделди. Мында ал катышуучуларга лабораториянын жалпы багыттары боюнча маалымат берип, бул саамалык университеттин 100 жылдык мааракесине арналганын белгиледи. Биз бул Ош мамлекеттик педагогикалык университетте психология лабораториянын ачылышын негизги максаты биринчиден ушул университеттин 100 жылдык юбилейине арналат. Мен ушул жердин бүтүрүүчүсүмүн, ушул жерди окуп, ушул жерди бүтүп, кайра келип ушул жерде иштеп калдым. Менин артымдан ушул психология ачылып, азыркы учурда 2-чи курс болуп калды. Бул программада негиздөөчүсү катары психология лаборатория керектигин, зарылдыгын жүрөгүм менен сезип жүрдүм эле. Убакыт ушул күнгө туура келип, бүгүн биз ачылышын жасап, өтө кубанычта отурабыз. Музыкалык педагогикалык факультетинин педагогика жана психология кафедрасынын алдындагы психология адистиги 2024-жылы түзүлгөн. Учурда 30 студент билим алат. Аталган факультеттин деканы Кундуз Миңбаева бул ачылыш студенттер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратаарын айтып, кубанычта экенин билдирди. Психологиялык лабораториянын ачылышы биздин факультетке эмес, биздин окуу жайыбызга дагы, анан биздин студенттерибизге дагы эң зарыл керектүү иш-чара эле. Мен ошо Акчаш Белмесовага терең ыраазычылык билдирем. Себеби психология бүгүнкү жашоо турмушубузга эң керектүү адистердин бири деп эсептеймин. Аны улай окуу жайда психологдордун 2-чи эл аралык илимий форуму өткөрүлдү. Саамалык учурдагы инсандын ички потенциалын реализациялоодо психология илиминин орду аталышында болуп, Кыргызстан психологдор коому ассоциациясынын демилгеси менен окуу жайдын 100 жылдыгына карата уюштурулду. Биз адамдын жан дүйнөсү менен сүйлөшө турган, адамдын жан дүйнөсү менен баарлашып, ал адамды ушул кырдаалдан чыгара турган кесип ээлерибиз. Форумга профессордук окутуучулук жамаат, Кыргызстан психологдор коомунун төрайымы, психология илимдеринин доктору, профессор Чынара Шакеева баштаган белгилүү психологдор, Ош шаарындагы тажрыйбалуу психолог мугалимдер жана студенттер катышты. Иш-чаранын ачылышында ректор Бекмурза Зулуев куттуктоо сөзүн сүйлөп, форумдун ийгиликтүү өтүшүнө каалоо тилектерин айтып, бардык психологдорду кесиптик майрамы менен куттуктады. Эртең психолог болуп деген урматтуу студенттер, бүгүн дайым эле сынак асарына келип отурбай, ушул бүгүнкү докладдарда, бүгүнкү кеңештерде ушул инсандардын жакшы сөздөрүн угуп, жакшы кеңештерин угуп, бүгүнкү конференцияда бир сиздерге бир жакшы бир өзүңүздүн билим багажыңызга бир пайдалуу кеңештерди аласыздар деп ойлойм. Аны улай пленардык жыйындын докладдары окулду. Мында спикерлер психологиянын азыркы учурдагы негизги маселелери жана аны чечүү жолдору, Кыргызстан психологдор коомчулугу мыйзамдардан практикага, келечектеги компетенттүү психологду калыптандыруу, Кыргызстанда жасалма интеллектти психологияда колдонуунун өзгөчөлүктөрү, аялдардын, кыздардын психологиялык зомбулукка кабылуусунун алдын алууда кризистик борборлордун ролу сыяктуу бир катар баяндамаларды жасашты. Жакшы университетте өтүп аткан майрам, психологиянын майрамы мен абдан кубандырып атат дагы, докладдар абдан канааттанып жакшы болуп атат. Канааттануу менен угуп атабыз. Анан мурун мен жаңдан баштап атканда психолог деген бир 5, 6, 7 киши болчу. Анан башка улуттан болчу. Азыр мени кубандырганым жалаң жакшынакай кыргыздын кыздары, эркектери бир кызыгуу менен, көздөрү жайнап, жылмаюу менен, кызыгуу менен ушу форумга катышып, симпозиумдун докладдарын угуп, анан бир мотивациялары күчтүү болуп атат. Психологдор, адистер жана студенттер илимий теориялык жана практикалык багыттагы маанилүү суроолор боюнча пикир алмашышты. Бул менен бирге чакан концерттик программа тартууланып, жыйынтыгында катышуучуларга атайын сертификаттар жана ыраазычылык каттары тапшырылды. Биздин форумубуздун негизги максаты былтыры биринчи форумубуз Ош мамлекеттик университетте психология кафедрасынын алдында болсо, быйылкы 2-чи форумубуз Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин 100 жылдыгына шайкеш келип, ошого
ошого карата биз форум өткөрүп жатабыз. Албетте форум бул жыл сайын белгилене турган форум мына экинчи жолу болуп атат. Буга чейин психологиялык форумдар болуп келген эмес. Биз университет деңгээлинде өткөрүп жүргөнбүз. Азыр эл аралык деңгээлге өтүп атабыз. Жакында күтүлөт март апрелге пландаштырып атабыз. Италиядан, Франциядан жана башка мамлекеттерден психологдор келип, биз ошол Ысык көлдө 3-чү форумду өткөрөк деп турабыз. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.